Коркутуулар болуп жатат. Ырчы Бактыгүл Бадыева аны бирөөлөр коркутуп жатканын жазып чыкты. Ырчы Бактыгүл Бадыева Инстаграмдагы баракчасы аркылуу аны кимдир бирөөлөр коркутуп жатканын жазып чыкты. Азыр менин дарегиме карата коркутуулар болуп жатат. Мен эч кимден эч качан коркпойм. Бир гана Алладан корком. Эгер мага бир нерсе болсо, сүрөттөгү адамдар күнөөлүү болот. Кийинчерээк сүрөтүн жарыялайм. Көчөгөн ачууга туура келди. Азырынча мен да алардын сүрөтүн жакындарыма, курбуларыма жөнөтүп жатам. Эгер мага, кыздарыма, үй бүлөмө бир нерсе болсо, жакындарым күнөөлүүлөрдүн сүрөттөрүн жана менин катымды чыгарат деп жазды Ырчы айым. Маалымат булагы Fabula Chekit KG. Анжелика, Айлиним экөөбүз колубузду бекем кармашып, бири-бирибизге жардам берип жатабыз. 3 кызым 3 башка ооруканада. Айлиним экөөбүз колубузду бекем кармашып, бири-бирибизге жардам берип жатабыз. Айымам, элимамды сагындым деп билдирүү калтырган. Маалымат булагы Argument Chekit KG. Руслан Асанов кармалды. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Ички иштер министринин мурунку орун-басары Руслан Асановду кармады. Бул тууралуу анын жактоочусу Икрамидин Айткулов жергиликтүү басылмага билдирген. Адвокаттын айтымында Асановго имараттарды басып алуу боюнча айып тагылууда. Саясатчынын коргоочусу бул саясий негизде козголгон иш деп ишенет. Руслан Асанов жаңы эле ИИМдин тергөө кызматына сурактан кийин кармалды. Алгач ал күбө катары суралган. Укук коргоо органдары кармоого негиз болгон кылмыштын фабуласын көрсөтүшкөн. Жөн эле беренени белгилешкен. Ошондой эле алар жабырлануучу ким экендигин так көрсөтүшкөн эмес. Менин кардарымдын эч кандай күнөөсү жок. Тескерисинче, кризис учурунда кырдаалды жөнгө салууга аракет кылды. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги октябрь окуялары учурунда качып кеткен. Бут структура моралдык жактан жетектелген дейт Айткулов. Адвокат кошумчалагандай, Асанов учурда Бишкек ШИИБдин убактылуу кармоочу жайында алынып кетти. Маалымат булагы Элдик Чекит Медиа Чекит KG. Төлөгөн Мамыров, Ырымдагыдай мыкты жолдош болууга аракет кылып жатам. Өз аялыма жумшак болсом эмне экен? Жумшак эмес, мерездиктен коркумун деп ырдаган Төлөгөн Мамыров жакында тундук көтөрүп, бир бүлөнүн кожоюну болду. Жаш үй бүлөнү кудуктап, жүрөгүн багындырган жубайы чыгармачылыгы тууралуу маек курдук. Төлөгөн мырза, куш бооңуз бек болсун. Үй бүлөлүк жашоо кандай башталды? Рахмат, үй бүлөлүк жашообуз ата-энебиздин жанында өтүп жатат. Үй бүлө деген статусту алуу жоопкерчиликтүү кадам экен. Өзгөчө сезимдерге бөлөнүп олтурам. Меникиндей сезимдерди билүү үчүн бойдокторго үйлөнүүнү сунуштайт элем. Тоюңуз ачык асман алдында өткөндүгү менен өзгөчөлөндү окшойт. Байкашымча жар-жар сыяктуу кээ бир жөрөлгөлөр кыскартылды. Негизи бул азыркы кырдаалга байланыштуу болуп калды. Тойканалар жабык болгондуктан бата алуу максаты менен гана чакан той кылдык. Таланттагыдай 50 кишидей ашырбай улуу мунду үйүбүзгө чакырып, жаштарды ачык асман алдында тостук. Атайын тапанчалар тигип, ар бир тапанчага жайырмадан конок отургуздук. Бирок келбей калган коноктордун арасында таарынгандар да болду. Буйруса кырдаалдан чыксак, келбей калган конокторубузга арнап чакандагы бир тойчу кылабыз. Тоюбузда динимизге каршы болгон көп майда жөрөлгөлөрдү кыскарттык. Анын арасында жар-жар айтуу да болгон жок. Өкүл аталыкка тамашоочу Кадыр Жарматовду тандаптырсыз. Кадыр Жарматов айылдаш агам болот. Мектеп курагымдан эле агамдан көп кеңештерди алып келем. Эми өкүл атам болуп, ортобуз мурдагыдан да жакындасын. Мындан ары да көп кеңештерин алып, катташып улансын деген ниетте бул макамды ыйгардык. Өкүл атам сунушумду кубаны менен кабыл алды. Сөздү жүрөгүңүздү багындырган инсан тууралуу улантсак, жүрөгүмдү багындырган перинин аты Айтурган, 18 жашта. Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда төрөлгөн. Үй бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси. Учурда чач жасалгоочу Адис. Экөөбүздү чыгармачылыктагы досторум, мүнөзүңөр окшош деп жубайым иштеген салондон тааныштырышкан. Дароо эле пикирибиз келишип, 10 жылдан бери мамиле куруп жүргөн адамдай жакын болуп кеттик. Анан тойду татаалдаштырсак керек деп, анын үстүнө жакшы кызды колумдан чыгарып албайын деп, кыска убакытта эле үйлөнүү сунушун киргиздим. Таанышканыбызга туура 40 күн болгондо үйлөнүү тоюбуз болду. Жубайыңыз жаш экен.
Бул нерсе сизди ойлондурган жокпу? Адатта мырзалар үйлөнөрдө турмушту түшүнүп калган кыз издешет эмеспи? Баары мени улуу куракта көрүшөт экен. Бирок мен жаш эле баламын. Жашымдын азырынча айтпай эле коеюн. Башкысы жубайым экөөбүздүн ортобуздагы жаш айырмачылык өтө көп эмес. Айтурган жаш болгону менен ой жүгүртүүсү, жашоо тууралуу пикири кемпирди кечирейт деп койгондой эле. Жашоого тың, даяр болуп калган кыз экен. Мени ушул нерсе канааттыргандыктан үйлөнүү чечимин чыгаргам. Өзү деле тайсалданбай дароо эле макулдугун берди. Мен чыгармачыл инсан болгондуктан ата-энесинде бир аз суроолор болуптур. Анан өзүм ата-энебизге барып жолугуп, максатымды айттым. Кайненем берсем сенде уюлга берем деп колдоду. Ошентип ата-энелердин батасын, макулдугун алып баш коштук. Сизди эмнеси менен арбып алды? Мен кичинемден эле апама окшош кыздар жагат дечүмүн. Жубайымдын келбети, мүнөзү апамдын эле көчүрмөсү. Апама окшоштуруп жактырдым. Сизге белгилүү алып келген Жубайыма чыгармасы тууралуу айтып өтсөңүз. Жубайым аттуу чыгармамдын сөзүн Дайырбек Эрматов агам 2014-жылы эле жазган. Ырды ошондой эле жактырып сактап жүргөм. 2019-жылы убактысы келип, обонун жаратып ырдап чыктым. Ырымды эң алгач атама угуздум. Атам жакшы чыгарма жараттырсың балам, элге пайдасы тийген чыгарма болсун. Менимче шедевр болду деп кубанып батасын берген. Таныштарым да бул чыгармаң тезирээк чыгысу керек. Ажырашуу жолунда турган үй бүлөлөргө жакшы таасир эте турган ыр болчудай деп жатышты. Атамдын ак батасы тийип, ырым элге тез жетти. Жан баккан эмес, эл баккан бала болсун дегендей, баламдай болуп калган ырымды элге пайдасы тийген чыгарма болсун деп ырдагам. Ырды алып чыккан кезде бойдок болчумун да, актёрдук чеберчиликке салып үйлөнгөн кезимди элестетип алып ырдагам. Өзүңүздө чыгармачылыгыңызда айтылган сапаттар, окшоштуктар барбы? Кандай жубай экенимди жубайым айтып бергени туура болот го. Айтурган келгенден бери жүзүнөн жылмайы кете элек. Демек ырдагыдай жакшы эле жубай болуп атамго деп ойлойм. Негизи аял затына кол көтөрбөгөн, катуу орой сүйлөбөгөн жагынан атамдан үлгү алам. Атам эч качан апама кол көтөрүп же катуу сүйлөгөн эмес. Атамды идеалдуу жолдош деп айта алам. Үй бүлөмдөн алган тарбиямдан улам өзүмдөн жаман нерселерди күтпөйм. Ырымдагы жоопкерчиликти да унутпай андагыдай жолдош болууга аракеттенип жашайм. Мурда клиптердин көркүн ачкан, күлкүлүү образдарды аткарчу элеңиз. Кесибиңиз боюнча актёрсузбу же ырчысызбы? Кыргыз улуттук консерваторияда билим алгам. 21 аспапта кол ойнотом. Актерлук сапатым жок. Актерлуктун сырларын дасыккан актер агаларымдан аткарган образдарын карап жүрүп үйрөнгөм. 2017-жылы клиптерге тартылып баштагам. Бүгүнкү күнгө чейин 16 клип, 5 тасмада роль жараттым. Мурда шайыр мүнөз баланын образын жаратсам, азыр токто образдарды ыктап, тарбиялык мааниси бар саламаттуу чыгармаларга басым жасап калдым. Сизге талант кимден өткөн? Ата-энем таланттуу кишилер. Атам маданияты мыкты кызматкери, музыкалык мектепте мугалим. Апам медицина кызматкери, бирок азыр айылыбыздын маданият үйүнүн жетекчиси. Маалымат булагы, Леди Чекит, KG.